Урматтуу кесиптештер, биз сиздер менен интерактивдүү технологияларды колдонуп өтүлгөн сабактын болжолдуу структурасы же интерактивдүү сабактын 5 этабы жөнүндө тажрыйба бөлүшөбүз. Интерактивдүү сабак негизинен 5 этаптан турат. Биринчи этап шыктандыруу, экинчи этап тема жана күтүлүүчү натыйжаларды жарыялоо, үчүнчү этап тема тууралуу керектүү маалыматтарды берүү, төртүнчү этап интерактивдүү көнүгүүлөр, бешинчи этап рефлексия же жыйынтыктарды жалпылоо. Биз сиздер менен Жетиген мектеп лицейинин мугалими Мырзаев Сүйүналы тарабынан өтүлгөн адам жана коом сабагынын мисалында интерактивдүү сабактардын ар бир этабын практика жүзүндө көрөбүз. Анда бирге көрөлү. Саламатсыздар балдар? Саламатсызбы? Алгач эле балдар, өзүңөргө жаккан шарттарды тандап алгыла. Кана? Демек, кызыл түстөгү шарфтар биринчи топко, жашыл түстөгү шарфтар экинчи топко, ал эми көк түстөгү шарфтар үчүнчү топко бөлүнөбүз. Кана? Алгач эле балдар бизге 5 окуучу керек. Кана 5 окуучу доскага чыгайлычы. Балдар, бүгүнкү биздин сабакка атайын коноктор келиптир. Мына ошол коноктор өздөрүн тааныштырат. Биз алардын ким экенин таап алабыз. Кеттикпи анда? Биз үй-бүлөдө 121 тууганбыз. Мен башкалардан тилим, маданиятым, каада салтым менен айырмаланган этностук жалпылыкмын. Мен киммин? Кана Шербек? Мен оюмча депутаттармын. Тилекке каршы жооп турабыз болуп калды. Дагы кимде жооп бар? Кана Камран? Менин оюмча бул улут. Ооба, жооп тура. Ой азамат, колчак коесуң. Ана экинчи коногубуз менен таанышайлычы. Мен ар бир улуттун жүрөгүндө жашаган сезиммин. Мен аркылуу өз мекенин сүйүшөт жана коргошот. Ошондо мен киммин? Кана Лукман, ордуңдан турчу, жооп берип койчу. Мен оюмча бул мекенчилдик. Азаматсың, жооп тура. Ой азамат. Үчүнчү конок менен таанышайлы. Тунук болсоң мени менен тунуксун, улук болсоң мени менен улуксун, улут болсоң мени менен улутсун. Анткени мен ар улуттун улуттугун аныктаар, паспортуда, мандатыда метрикасы улуттун. Ошондо мен киммин? Кана Измира? Жооп берип койчу. Менин оюмча бул улуттук тил деп ойлойм. Туура таптың, мен улуттук тилмин. Кана Колчак. Төртүнчү коногубуз менен таанышалайлы. Кана өзүңүздү тааныштырыңызчы. Мен грек тилинен которгондо эл, калк дегенди түшүндүрөм. Ошондо мен киммин? Кана Теңиз. Мен оюмча бул этнос. Ооба, туура таптым. Төртүнчү коногубузда таанышалайлы. Кана шатып кетесиз. Эми 5-чи коногубуз менен акыркы коногубуз менен таанышалайлы. Мен өз ичиме динди, экономиканы, тарбияны, жумушту, салытты жана башканы камтыйм. Ошондо мен киммин? Кана Элдос жооп берип койчу. Мен жеке чабыйм боюнча бул маданият. Туура таптыбы? Ооба, сенин жолуң туура. Азаматсыңар балдар. 5-чи коногубузда тосолобуз. Биз сырдуу конокторубуз менен дагы тааныша алдык. Ал конокторубуз бизге атайын белектерди алып келиптир. Ал белектерге ээ болуубуз үчүн биз ар кандай тапшырмаларды аткарышыбыз керек экен балдар. Даярбызбы? Даярбыз. Анда ийгилик. Урматтуу кесиптештер, сиздер күбө болгон интерактивдүү сабактын шыктандыруу этабы болду. Бул этапта негизинен 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин убакыт камтылса, максатка ылайыктуу болуп деп эсептейбиз. Сиздер байкагандай, мугалим коноктордун суроосу көнүгүүсү аркылуу окуучуларды шыктандырды. Бул көнүгүүнү аткаруу менен
үйгө берилген тапшырма кошо суралды. Анткени өткөн сабактын терминдери ал суроодо камтылган эле. Биздин алгачкы эле тапшырмабыз сырдуу тамгалар деп аталат. Биз силер менен өтүлгөн теманы кайталоо менен биргеликте бүгүнкү жаңы темабыздын аталышын таап алабыз. Тушоо кесүү. Када салка киреби, үрп адаткабы же ырым-жырымга киреби? Када. Ошондо кайсы тамга экен? Чы тамгасын жазабыз. Экинчи сөз чачылар, чачуу деп аталат экен, а? Бул кайсыга кирет? Үрп. Кайсы тамганы жазам ошондо? Тамгасын жазам. Кыз узатуу кайсыга кирет экен? Ошондо кайсы тамганы жазабыз? Рны жаздык, а? Аластоо кайсыга кирет? Ырым-жырым, а? Чы тамгасын жазабызбы? Бешик тойчу? Кайсы тамга экен? Тамгасын жазайлы. Кийинки сөзүбүз демек кайсы тамга экен? Т тамгасы. Т тамгасын жазат экенбиз. Андан кийинки сөзүбүз болсо ошондо кайсыга кирет экен? Кайсы тамга? Тамгасы. Эми акыркы сөзүбүз баланы сүннөткө отургузуу деп турат, а? Бул кайсыга кирет экен? Када сал. Кайсы тамга экен? Демек балдар кайсы теманы өтөт экенбиз? Жыр жатак түшүнүгү деген теманы өтөт экенбиз, а? Кийинки тапшырмабыз кеп үлгүлөрү деп аталат. Жыр жатак жөнүндө алгачкы маалыматтарыбызды, эмнелерди билебизди мына ушул кеп үлгүлөрүнө салып айтып бергенге аракет кылайлы. Биринчи кеп үлгүлөрүнө кана медер координатор кеп үлгүлөрүнө салып оюнду айтып койчу. Чыр жатак бул менин оюмча бул базардагы мушташтар болушу мүмкүн. Болду я. Азаматсың. Рахмат. Кийинки кеп үлгүлөрүнө садам сен салып сүйлөп көрсүңүз. Чыр жатактын келип чыгуусунун себептери деп эки адамдын ойлору бири-бири менен дал келбестиги деп ойлойм. Рахмат, азаматсың. Ал эми кийинкисине биринчи топтон Шербек кана. Менин оюмча чыр жатактын түрлөрү деп бул базарда жана мектепте үлбөдө болушу мүмкүн. Рахмат. Отурабыз. Кийинкисин кана Элдос. Менин оюмча чыр жатактын чечүүнүн жолдору булар бири-бирин түшүнүү деп ойлойм. Анткени биз бири-бирибиз түшүнүү менен чыр жатакты жеңип чыгабыз деп ойлойм. Демек биздин бүгүнкү сабактан силер эмнени билүүнү каалайсыңар? Кана деңиз. Чыр жатак жөнүндө маалымат алгым келет. Рахмат деңиз. Маалымат алгым келет, а? Мен бул сабакта чыр жатактын келип чыгуусунун себептерин билгим келет. Демек, кийинкиси кана Измира. Чыр жатактын түрлөрү жөнүндө билгим келет. Түрлөрү жөнүндө. Ал эми дагы кимде ой бар? Кана? Биз чыр жатактын чечүүнүн жолдорун билгибиз келет. Анткени бирде болбосо бирде биз чыр жатакка учурайбыз. Ошондо чыр жатакты кантип чечсек болот? Ошону билгибиз келет, а? Максаттарды коюп алдык. Эми жакшы баага жетишүү үчүн эмне кылышыбыз керек болду? Кана Бермет? Айтылган максаттарыбызга жетишибиз керек. Айтылган максаттарга жетишибиз керек. Кандай максаттарды койдук эле? Маалымат алуу, чыр жатактын келип чыгуу себептери, түрлөрү жөнүндө жана чечүүнүн жолдору. Рахмат. Отурабыз. Демек балдар, ар бир аткара турган иш аракетиңерден кийин мындай болгон стикерди тегерекчеге жармаштырып чыгасыңар. Так жана туура жармаштырып алышын силер топтун башчылары көзөмөлдөйсүңөр. Анан сабактын аягында эң көп балл топтогон окуучулар эң жакшы деген бааларга татыктуу болсуңар. Анда мага Элиза жардамдашпачы. Кесиптештер, бул этап теманы жана күтүлүүчү натыйжаларды жарыялоо этабы болду. Негизинен
3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейинки убакыт ажыратылса, максатка ылайыктуу болот деп эсептейбиз. Сиздер күбө болгондой, мугалим сырдуу тамгалар көнүгүүсүнүн жардамы менен бүгүнкү теманы ачыктады. Кеп үлгүлөрүнүн жардамы аркылуу күтүлүүчү натыйжаларды белгиледи. Ошондой эле окуучулардын бүгүнкү сабакта кандай маалыматка ээ болору, кандай ийгиликтерге жетишери тууралуу белгилеп, сабактын максаты жарыяланды. Баалоо критерийлери тааныштырылды. Демек балдар, чыр чатак жөнүндө кыскача видеоролик бар. Мына ошол видеороликке көңүлүңөрдү бурабыз,这个可以搞。想到谁家？有钱。Демек бул видеороликтен биз кандай тыянак чыгарсак болот экен? Саган? Бул жерде ширенкен дамдары кичинекей эле нерседен чоң эле чыр-чатак чыгара алышты. Эң сонун Азамат Саган. Дагы кимде ой бар? Кушунар? Бул жерде эки адам өзүнүн ортосунда болгон кандайдыр бир чыр-чатактын натыйжасында өзүнүн айлы чөйрөсүндөгү башка адамдарга дагы өзүнүн зыянын тийгизип, аларды да жабыркка тартырышы мүмкүн. Ошондуктан биз ортобузда болуп жаткан келишпестиктерди өзүбүздүн ортобузда ал нерсени чоңойтпостон чечүүгө үйрөнүшүбүз керек деген ой бардым. Рахмат, Азаматсың. Чыр-чатак бул карама-каршы максаттардын, таламдардын, өңүттөрдүн, көз караштардын же пикирлердин кагылышуусу болуп эсептелинет экен. Чыр-чатактын негизинде дайыма эки же андан ашык
тараптын адамдардын же топтордун ортосунда пикир келишпестик жаралат экен. Мына ошол чыр чатак болуп эсептелет экен. Чыр чатакта анын тараптардын жүрүм туруму, тараптардын максаттарын, таландарын, баалуулуктарынын шайкеш келбегендиги жана карама-каршылыгы сыяктуу элементтерди бөлүп көрсөтүүгө болот экен. Чыр чатактын чыгуусуна максаттарынын дал келбөөсү, эки тараптын тең өз оюн таңуулоосу. Ал эми акыркысы толук маалыматтын адамдарга эмне болбосо берилбөөсү же болбосо жетпей калышы. Чыр чатактын 3 формасы бар экен. 3 түрү бар экен. Биринчиси ачык көмүскө үстүртө. Ачык формасында жүрүм турумдагы максат дагы дал келбейт экен да. Бул учурда чыр чатак мушташка чейин барышы мүмкүн. Ал эми көмүскө болгондо максаттары келишпей калат. Бирок жүрүм турумдары дал келет. Экөөсү тең мушташка чейин барбайт, бирок башка максатты көздөгөн болот да. Ал эми үстүртөн формасында эгерде максаттар дал келип, жүрүм турум дал келбесе, анда бир эле максатты көздөшөт, бирок жүрүм турумдары дал келбейт. Мына ушул учурда үстүртөн көз караш болот экен. Үстүртөн чыр чатак болот экен. Чыр чатакты чечүүгө кантип болот, Чыр чатакты чечүүнүн жолдору маалыматтарды бөлүшүп, ойлорду сыйлоо, үчүнчү тараптын арачы болуусу, максаттан баш тартып, бирөөсүнүн максатынан баш тартып, кой меники туура эмес экен, сенин эле максатыңа жетейличи деп компромисске баруу. Ал эми акыркысы жаңы көз карашты жаратуу. Сенин дагы, менин дагы көз карашым эмес, ортодон жаңы көз карашты жаратайлы. Мына ошол жаңы көз карашты жаратуудагы чечүүнүн жолдору болуп эсептелет. Кесиптештер, сиздер интерактивдүү сабактын 3-чү этабына күбө болдуңуздар. Бул этап тема жөнүндө керектүү маалыматтарды берүү этабы деп аталат. Негизинен 7 мүнөттөн 3 мүнөткө чейинки убакыт ажыратылат. Сиздер күбө болгондой, мугалим алгач окуучуларга күкүрттөрдүн жаңжалы тууралуу видео роликти көрсөттү. Айрым окуучуларга суроо берип жооп алынды. Андан кийин теманын алкагында даярдалган атайын слайд көрсөтүлдү. Тема жөнүндө кыскача маалымат берилди. Кесиптештер, тема жөнүндө маалымат берүүгө ушул жетиштүү деп эсептейбиз. Мындан көп маалымат берүү ашыкчалык кылат. Бизге коноктор дагы тапшырма берип кетиптир. Мына ошол кийинки тапшырма топторго берилет экен. Биринчи топко 1 мүнөттүк презентация, экинчи топко сөз аукциону, ал эми үчүнчү топко позиция түшүндүрүү, мисал тыянак деген тапшырма берилет экен. Ал тапшырманы аткаруу үчүн мен силерге мына тексттерди таркатамын. Мына ошол тексттерди окуп чыгуу үчүн 2 минутта, топто талкуулоо үчүн 1 минутта убакыт беремин. Анан презентациялоо үчүн ар бир топко 1 минутадан убакыт беребиз. Даярсыңарбы? Мына тексттерди таркатып алгыла. Силер үчүнчү топсуңар. Биринчи топко 1 мүнөттүк презентациянын кээ үлгүлөрү. Биринчиси келишүү, бир башка
жүрүм турумда келгендагы бул комиссия келген ал эми ачык болсо жүрүм туруму дагы максаты дагы ал келбей ачык тура эткенде баарына белгилүү Мен жөнүндө айткым келет. ортосунда болсо дагы анандай өз жакка пайдаланып ардайым чыгыштын натыйжасында жамандыктар келип чыккан үчүн бул жаман болуп калат. Демек балдар, убактыңар бүттү. Кайсы топ бүткөн болсо кол чаап коебуз. Üçüncü topu kaldı da. Üçüncü top dagы аяктап калыптыр. Эми жасаган ишиңерди коргоо үчүн доскага чыгабыз. Кимдер чыгат? Келгиле. Анда катарыбыз менен баштайбыз. Алгачкы сөз биринчи топко. Менин презентациямдын темасы чыр-чатак. Бүгүн мен силерге чыр-чатактын келип чыгышы, анын түрлөрү жөнүндө айтып бергим келет. Баарынан мурда мен чыр-чатак бул карама-каршы максаттардын, көз караштардын, пикирлердин кабылышуусу экендиги жөнүндө айткым келет. Дагы бир маанилүү учур, чыр-чатак эки жагынан ашык адамдар ортосунда, адамдардын ички дүйнөсүндө, инсан менен топтун ортосундагы, топтор ортосундагы болуп бир нече түргө бөлүнөт. Сөзүмдүн аягында мен силердин кантип чыр-чатакка барбоого, эгерде чыр-чатакка кабылганда кантип бул кырдаалдан чыгарыңар жөнүндө ойлонушуңарды сунуштайм. Рахмат, азаматсыңар. Жасаган ишиңерди бул жака илип туруп, ордуңузга отураңыз, кана. Ал эми экинчи топко сөз. Биздин топко сөз аукцион тапшырмасы берилген. Сөз аукциондо биз чыр-чатактын түрлөрү жөнүндө сүйлөп беребиз. Бул жерде чыр-чатактын 3 түрү бар: көмүскө, ачык жана үстүртөн. Эгерде көмүскө чыр-чатак болсо, максаттар дал келишпейт дагы, бирок жүрүм турум дал келе берет. Эгерде үстүртөн чыр-чатак болсо, жүрүм турум дал келбейт, бирок максаттар дал келе берет. Эгерде ачык болгондо көз караш, максат, жүрүм турум дагы дал келбейт. Бул жерде өзү аты айтып тургандай эле ачык болгондо бүтүн коомго жана айылдан чөйрөдөгү адамдарга белгилүү жана ачык көрүнүп турат. Бул жерде жада калса ачык чыр-чатак сотко дагы жетип барышы мүмкүн. Кээинки учурларда мушташ болгон учурлар дагы кезектешсек болот. Рахмат, азаматсыңар. Экинчи топко дагы кол чаап коюп. Жасаган ишиңерди бул жака келип койгула. Акыркы сөзүбүз 3-чү топко. 3-чү топтон ким сүйлөйт эле? Элдос, кел. 3-чү тайпага позиция түшүндүрүү мисал тыянак тапшырмасы берилген. Биринчи, мен эсептейм, 3-чү жактын катышуусу менен чыр-чатакты жөнгө салсак болот жана бири-бирин түшүнүү дагы алардын бирөөсүнүн пикиринен кайтуусу чыр-чатакты чечет деп ойлойбуз. Себеби чыр-чатак убагында чечилбесе, ал ачык түрдө коомго зыян келтирип, сотко чейин алып барышы мүмкүн. Мен муну менен далилдейм. Дүйнөлүк практикада коомдогу тартип бузуулардын көпчүлүк пайызына тараптардын агрессивдүү жүрүм турумдардын себеп болгон. Мен мындай деп таянак чыгарам: маалыматтар бөлүшүлсө, биринчи тарап экинчи тараптын оюн сыйласа, үчүнчү тарап арачы болуу жана бир тарап максатынан баш тартса, чыр-чатак чечилет деп ойлойм. Рахмат, азамат. Кол жаап коелу, өзүбүздүн ишибизди бул жака илип коелу да, анан ким? Демек балдар, кийинки бизге бериле турган тапшырма булардагы тайпага берилеткен биринчи топко адашкан сөздөр парады. Мына ушул силердин колуңарга таркатылды. Ушул жерде сөздөр турат. Мына ушул сөздөрдөн эки сүйлөм жаралат.
Мына ошол 2 сүйлөмдү таап жазасыңар. Экинчи топко болсо чын же жалган экенин далилдейт. Чын же жалган тапшырмасы берилди. Мында бул сөздөр, сүйлөмдөрдү окуйбуз дагы чын же жалган экенин таап келебиз. Ал эми 3-чү топко болсо дал келтирүү берилиптир. Бул жакта чыр чатак жөнүндө маалыматтар кеткен, бул жакта окуя кеткен. Мына ошол окуянын чыр чатактын ар бир баскычына коюп чыгабыз. Дал келтирип чыгабыз. Түшүнүктүүбү? Бул жерде максаттар дал келсе, бул жерде жалган. Эгер чечсем эки жагын Демек балдар, бизге талкуу үчүн берилген 1 мүнөт аяктады. Кана биринчи топтон ким жооп берип коет? Элиза. Биздин топко сөздөрдөн сүйлөө куруу тапшырмасы берилген. Чыр-чатак карама-каршы көз караштардын, пикирлердин, максаттардын кагылышуусу. 2 же андан ашык адамдар катышат. 2 сүйлөм курадыңар, рахмат. Биринчи топко кол чалып коелу. Кана экинчи топтон ким жооп берет? Кана бизге түшүнүктөрдүн чын же жалган экенин таап жазуу тапшырмасы берилген. Түшүнүктөр биринчиси максаттар дал келип, жүрүм турумдар дал келбесе, бул көмүскө чыр-чатак болуп эсептелинет. Биз бул түшүнүктү жалган деп эсептедик. Эмне себептен? Анткени бул жерде көмүскө чыр-чатакта максаттары дал келишпей, жүрүм турумдары дал келишет. Экинчиси чыр-чатак 2 же андан ашык адамдардын ортосунда болуп өтөт. Бул биринчи тайпа айтып өткөндөй эле, бул чын. Үчүнчүсү мурунку илимий мектептердин өкүлдөрү чыр-чатактарды туура пайдалана билсе, эң жакшы натыйжага жетүүгө болот деп эсептешкен. Бул түшүнүк жалган. Азаматсыңар, экинчи топко кол чалып коелу дагы. Үчүнчү топтон. Биздин топко дал келтирүү берилген. Чыр-чатактын жаралуу кырдаалы Алик классташтарына Асандын ийгиликтери көп экенин мактады. Бирок класста Асанды жактырбаган кызганчаак балдар көп болчу. Пикир келишпестиктен келип чыгуусу. Асан Аликтин деттерине 2 деп жазып, партанын үстүнө коюп койду. Чыр-чатактын курчушу. Балдар Асанга Алик сени 2 деп айтты дешти. Чыр-чатактын чечүүгө аракет. Алик досу Асандын жолдо көрүп калып, иштен жоо жайын сурады. Андан соң Асанга болгон окуяны түшүндүрдү. Демек, мына ушундай дал келтирүү болуптур, Азаматсыңар, 3-чү топко дагы кол чалып коелу. Кесиптештер, интерактивдүү көнүгүүлөр деп аталган 4-чү этап өзгөчө мааниге ээ. Сиздер күбө болдуңуздар. Мугалим алгач ар бир топко өзүнчө текст таратып берди. Окуучулар 1 мүнөттүк презентация жасашты. Андан кийин түрдүү интерактивдүү көнүгүүлөр, сөз аукциону, адашкан сөздөр параты, дал келтирүү көнүгүүлөрү аткарылды. Ар бир көнүгүүдө жандуу процесс жүрдү. Окуучулар топто талкуулашты, өз пикирлерин мугалим менен макулдашты. Демек, интерактивдүү көнүгүүлөр сабактын негизги бөлүгүн ээлейт. Бул этапка 20 мүнөткө чейинки убакытты ажыратуу максатка ылайыктуу. Жарыяланган тема ушул этапта бышып жетилет. Окуучу керектүү маалыматтарды алат. Мугалим болгон мүмкүнчүлүгүн, теманы жеткирүүнүн түрдүү усулдарын ар түрдүү интерактивдүү көнүгүүлөр аркылуу ушул этапта ишке ашырат. Бул сабакта сиздер аны көрө алдыңыздар.
Эсиңерде болсо, сабактын башында биз мынандай болгон кеп үлгүлөрүн пайдаланып, чыр чатак жөнүндө эмнелерди билгенибизди айтканга аракет жасадык эле. Эми сабактын аягында мына ушул кеп үлгүлөрүн пайдаланайлы дагы, бүгүнкү алган маалыматтарыбызды айтып бергенге аракет кылайлы. Биринчи кеп үлгүлөрүн ким пайдаланат? Канамедер? Чыр чатак бул максаттардын же ойдун келишпестиги деп ойлойм. Азаматсың. Экинчи кеп үлгүлөрүнө кана Элиза, сен жооп берип койчу. Чыр чатактын келип чыгышынын себептери деп максаттардын дал келбесүү, биринчи тарап экинчи тараптын оюн сыйлабасуу жана толук маалымат берилбесүү деп ойлойм. Ой, Азаматсың, кол жаап коелу. Ал эми үчүнчү кеп үлгүлөрүнө Алмаз сөз улап коем. Кана Чыр чатактын түрлөрү экинчи топ айткандай эле ачык, үстүртөн жана көмүскө болушу мүмкүн. Азаматсың, Алмаз. Ордубузга отурабыз. Ана акыркы кеп үлгүлөрүнө Муксина жооп берип койчу. Чыр чатактын чечүүнүн жолдору деп бул менде ортого жаңы бир максаттын кирүүсү, же болбосо экинчи жак биринчи жактын максатына колдоо көрсөтүүсү, анда дагы болбосо үчүнчү жактын ортого кирүүсү бул максаттар чыр чатактын чечүүнүн жолдору деп эсептейм. Анткени эгерде бул үч нерсе болмоюнча чыр чатак чечилбейт. Азаматсың, Муксина, кана ордуңа отуруп кой. Кол жаап коелу, Муксина. Кана балдар, ордубуздан турабыз дагы, эки колубузду мындай кылып жайып, бири-бирибиздин колубузга тийгизебиз. Андан кийин бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөнгөн болсок, ошону кыска айтып, экинчи адамдын колуна урабыз. Мына ушинтип улантып кетебиз. Элизадан баштайлы. Кана Элиза? Чыр чатак карама каршы көз караштардын, пикирлердин, максаттардын кагылышчу экенин үйрөндүм. Чыр чатактын чечүү жолдору жөнүндө билдим. Чыр чатак эки жагынан ашык адамдын түшүнбөстүгү үчүн. Азаматсың. Чыр чатакты болордун алдынан ойлонуп аны болбоого аракет кылууну билдим. Мен бүгүнкү сабакта чыр чатактын жоюу жолдорун жана эки жак ушуп кетсе, үчүнчү жак келип кошулуп, аны чыр чатак болдурбоосун үйрөндүм. Азаматтар, экинчи топко сөз берели. Теңизден баштайлы. Бул сабакта мен чыр чатактын түрлөрүн билдим. Мен бүгүнкү сабакта чыр чатактын 3 түрү бар экенин билдим. Мен бүгүнкү сабакта чыр чатак жаман нерсеге алып келерин билдим. Мен бүгүнкү сабакта чыр чатак бул максаттардын дал келишпес экенин түшүндүм. Мен бүгүнкү сабактан чыр чатактардын болушуна каршы болушубузду билдим. Мен бул сабакта чыр чатактын чечүүнүн жолдорун үйрөндүм. Азаматсыңар экинчи топ, эң соңу үчүнчү топтон баштасак, кана Измира, сенден баштайлы. Жөнөкөй эле нерседен чыр чатак чыгарбоону үйрөндүм. Азаматсың. Мен бүгүнкү сабакта чыр чатак 3кө бөлүнөр экенин билдим. Мен дагы бүгүн чыр чатактын түрлөрүн үйрөндүм. Мен бүгүнкү сабакта чыр чатактын түшүнүктөрүн үйрөндүм. Мен бүгүнкү сабакта чыр чатактын өзүмө керектүү маалыматтарды алдым. Мен бүгүн чыр чатакты алдын албаса натыйжасы жаман болорун билдим. Азаматсың. Ой, азаматтар балдар, өзүбүзгө өзүбүз кол чабып коелучу бир жолу. Азаматтар, мына ордубузга отурайлы дагы. Ордубузга отурайлы. Биздин бүгүнкү сабакка эң активдүү катышкан окуучулар жөнүндө топтун башчылары айтып берсиндер. Биринчи топтун башчысы Мофтуна, кана сага сөз. Бүгүнкү сабакка биздин топтон баары эле жакшы катышты. Өзгөчө биздин топтон Элиза жана Баястан көбүрөөк жакшы катышып берди. Азамат Элиза менен Баястанга кол жаап коелу. Ал эми экинчи топтон Муксина. Бүгүнкү сабакта биздин топто Бермек жана Саданды эң активдүү катышкан окуучуларды айта алам. Азаматсың. Кана Бермек менен Саданга дагы кол жаап коелу. Ал эми үчүнчү топтон Элдос. Мен бүгүнкү сабакта бардыгы эле жакшы катышты ойлойм, бирок алардын да ичинен жакшы катышкандар булар Алмаз, Баястан жана Измир болду деп ойлойм. Азаматсыңар, Баястан, Алмаз, Измирага кол жаап коелу. Демек балдар, биз сабагыбыздын башында силерге тегерекче берген элек, мына ошол тегерекчеге силер упайыңарды жайгаштырдыңар, Кимде 5-6 упай топтолду? Кимде топтолду? Биринчи топтон жок экен, экинчи топтон Садан бар экен. Ал эми үчүнчү топтон ким бар? Элдос? 6 стикер. Эң көп топтогондарга кол жаап коелу. Ал эми 3 упай, 4 упай топтогондар барбы арасынан? Ой, азаматтар, көп жигиңдерсиз, Топ башчылары
туура жана так баалаштыбы өздөрүн, ой азаматтар. Ал эми бир окуучубуз канча упай топтоду алмаз? 2 упай, 1 упай топтоп калдык, азаматтар. Кана бардыгыбыз өзүбүзгө бир кол чаап коелу. Кана отурубузга отурайлы. Анда кийинки сөз топ башчыларына берилет. Топто кайсы топ эң көп балл топтоптур, Кана биринчи топтон? Биздин топтун жалпы упайы 17 упай болду. Ой азамат, биринчи топто койсолор. Ал эми экинчи топтон Мукшина? Ал эми биздин топтун жалпы упайы болсо 23 упай болду. Ой азаматтар, кол жаап койду. Үчүнчү топтун топтогон упайы Элдос? Үчүнчү топтун бардык упайларды эсептесек 24 упай. 24 упай. Азаматтар, кол жаап. Эң көп упай топтогон кайсы топ экен? Үчүнчү топко бир кол жаап койду. Андан кийин экинчи топко, андан кийин экинчи топко кол жаап койду. Азаматтар. Демек балдар, сабагыбыздын башында биз коноктор белек алып келген деп айттык эле. Мына ошол конокторубуз өздөрүнүн белектерин таштап кетишиптир. Биринчи орунду алган 3-чү топко мынау белек берилет. Ал эми экинчи топко болсо бул белек берилет. Кол жаап коюңуз. Сабагыбыздын аягында үйгө берилген тапшырмаларды жазып аласыз. Биринчи кроссворд түзүп келеткенбиз, эссе жазып келеткенбиз, андан кийин интернет булактарынан темага байланыштуу 3төн ашпаган видео, слайд тап келеткенбиз, Урматтуу окуучулар, ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Катышып келгениңиз үчүн чоң рахмат. 5-чи этап рефлексия же жыйынтыктарды жалпылоо этабы деп аталат. Бул этаптагы негизги мааниге ээ. 7 мүнөттөн 10 мүнөткө чейинки убакыт ажыратылса, максатка ылайыктуу болот деп эсептейбиз. Урматтуу кесиптештер, сиздер бүгүнкү сабакта күбө болгондой, мугалим кептик үлгүлөр аркылуу берилген тема боюнча маалымат алды. Окуучулар бири-биринин алаканын чабуу аркылуу бүгүнкү сабактан алган билимдерин жарыялап беришти. Мугалим топтук баалоо жүргүздү. Тегерекчелер аркылуу топтогон упайлар жарыяланды. Үйгө тапшырма берилди. Мугалим баалоону ушул этапта гана ишке ашырган жок. Сиздер күбө болгон бүгүнкү сабакта баштан аяк калыптандыруучу баалоонун техникаларын пайдаланып барды. Демек, бул сабак интерактивдүү сабактын 5 этабын камтыган үлгүлүү сабак деп айтсак болот. Ишиңиздерге ийгилик болсун, урматтуу кесиптештер.